Амансыздарбы телекөрүүчүлөр, Алато 24 өз көрсөтүүлөрүн улантат. Өткөн дем алыш күндөрү премьер-министр Улукбек Марипов атамекендик бизнес коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Анын негизги максаты катары экономиканы мындан ары карай активдештирүү боюнча демилгелерди жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулоо болду. Жолугушуу эркин микрофон режиминде өтүп, ар бир катышуучу өз идеяларын жана туш болуп жаткан көйгөйлөрүн билдирүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кеч эмес программасынын алкагында ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү, өкмөт менен бизнес коомчулуктун ортосундагы диалог канчалык ишкерлердин ишин илгерилетүүгө мүмкүнчүлүк ачып берет. Кененирээк талкуулайбыз. Студияда ишкер Темирбек Ажыкулов мейманда. Саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Өткөн дем алыш күндөрү жана өткөн жума күнү алгач премьер-министр курулушчулар менен кездешип, андан кийин бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен эркин микрофон режиминде диалог өткөрдү. Узак убакыт бою ушул бизнес коомчулукка негизи эле ишкерлерге мындай бир олуттуу мамиле өкмөт тарабынан болбой келгенди ишкерлерди көпчүлүк көйгөйлөргө туш кылды да. Эми мынакей өкмөт өзүнүн алдыдагы 100 күндүк планына дагы ушул ишкерлердин ишин илгерилетүүгө, жагымдуу шарттарды түзүүгө бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн бел байлап отурат. Өткөн дем алыш күндөрү мына биз жогоруда белгилегендей диалог өттү. Бул канчалык ушул сиздердин ишкерлердин ишин алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк ачып берет? Биздин негизги жолугушуубуз максаты башында эле жума күнү курулуштар менен өзүнчө бир жолугушуу болду. Мэрия компаниялар Бишкек шаарында куруу иштерине алек болгон эмне көйгөйлөр бар, мэрияга тийчелүү, өкмөткө тийчелүү, кыскасы мыйзамдарга тийчелүү. Ошону бир жалпылап талкуулап, бир айлык план түзүп, алар менен ал жерде эмне конкреттүү түрдө эмне жумуш аракет кылсак, кайсы маселелер чечилет деген багытта. Анан жалпы дагы көп тармактарды камтый турган максатта кече базар күнү жолугушуу болуп өттү. Жолугушуу чынында да кечеги күндөгүсү бул ачык форматта, кенен микрофон дейли, галстуксуз жолугушуу болду. Аябай кызыктуу болду. 4 сааттан ашык отурдук, сүйлөшүп, 50-60ка жакын ишкер келди. Ар тараптан ар тармактуу ар кандай ишканалардын өкүлдөрү келип, кызык талкуу болду. Негизи биз ушундай форматта дейли, негизи өкмөттүн деңгээлинде ар бир премьер-министр менен жолугушуп турабыз. Буга чейин деле канча премьер-министр келген болсо жолугабыз, сүйлөшөбүз, маселени көтөрөбүз, көйгөйдү алып чыгабыз. Анан өкмөткө тийчелүү маселелерди талкуулап бергенден кийин көп учурларда макул протоколду түзөлүү, анан иштейли деп ошондон ары көп учурда жыйынтык чыкпай калат, тилекке каршы. Эми бунусунда биз ишеничибиз бар, себеп дегенде бул иш келип Марипов чогулушка даяр келгендиги болду. Бир мындай жакшы жагы элчи, мен таң калгам. Биз баягы маселени айтканда, көтөргөндө бул киши ал маселенин кабарым бар, уккам, менин колумда материал бар деп бул чоң жетишкендик менин оюмча бизге делечи. Бирок канчалык эми ошо биз айткан маселелерди азыр булар чогултуп жазышты, макул жанындагы отурган адистер дейли. Анан ошону өкмөт башчы катары аппараттын жетекчилерин да алып келип, ошол кагаздар канчалык ылдыйкы деңгээлде ишке ашат деген маселе да. Себептен көп көтөрүлгөн маселелер 80-90% дейли өкмөткө тийчелүү болчу. Өкмөттүн токтомдоруна, өкмөттүн иш аракеттеринде, ичара кагаз алмашуусундагы дейли, же болбосо бизнести жөнгө салуу багытындагы саясий чечимдер дейли. Ошол учурда бир 5-15-20% балким бул саясий дагы көп маселелер көтөрүлдү. Укук коргоо органдарына тийчелүү дагы маселелер көтөрүлдү. Өзгө чакыркы убактарда укук коргоо органдарынын бизнеске болгон басымы, текшерүүлөр болсун, же болбосо баягы негизсиз прессага алып чыгып, публикага алып чыккандыгы албетте негиздүү болушу мүмкүн, бирок аны биз канча суранабыз, ишкерлердин эң чоң жоготуусу бул акча эмес, бул репутациясы да. Ошо репутацияны сактайлы. Эгер бир ишкердин, бир ишкананын текшерүүсү болгон болсо, аны соттун чечими чыкканга чейин айыптабай, жамандабай, жаман көрсөтпөй турсак дегендейчи. Себеп деген азыр текшерүү болот, соттун чечими ишкер тарап болуп чечилип калган болсо дагы анда эч ким кечирим сурабайт дегендейчи. Бул эми бир саясий жагы дейли. Буну мен ойлойм премьер-министр өзү айтты, президенттин деңгээлине алып чыгып сүйлөшөбүз, талкуулайбыз деп. Бирок өкмөттүн деңгээлине тийчелүү маселелер дегенде биз 5-10 жылдан бери эле бул маселелер көтөрүп келатпайлыбы? Бул курулуш тармагы болсун, энергия тармак болсун, тигүү тармагы болсун, туризм тармагында мамлекеттик мыйзамдар, токтомдор, ошолордун ишке ашып ашпагандыгы, мамлекеттик органдардын жерлеринде иштөө эрежелери, алардын бизнеске болгон мамилеси, ошого окшогон детальдарга чейин кирип аттык. Эми албетте маалымат өтө көп болду. Эми премьер-министр жалгыз отуруп алып, анын баарын жаттап калдым, баарын эртең кыла берем деген алыс болсо керек, бирок жанында отурган адистери, жардамчылары менен баарын жазып алып, эми биз бир сүйлөшкөн нерсебиз болду. Бул бир айда бир ушинтип анда кечеги жолугуудан кийин бир айдан кийин жолугалы, эмне кылынды, эмне кылынган жок, эмне кылынбады, буну ким кылыш керек эле, кайсы орган жооптуу болчу, ошол органга тийиштүү
чечимдер кабылданат деп сөз берип кетти. Биздин үмүтүбүз бар, албетте баргандан кийин ошол ар бир маселени менин оюмча өзү көңүл буруп, убакыт бөлүп, ошол органга тиешелүү 3 күн 5 күндүк консультация жүргүзүп кылчу болсо ордунан жылат деген ишеничтемин да. Мына ошол жолугушууда айтылган сунуштар, пикирлер, идеялар кагаз жүзүндө гана кала бербестен реалдуу ишке ашат деп биз ишенебиз. Бул маселе дагы абдан орчундуу. Бул боюнча бир аз убакыттан кийин сүйлөшөлү. Темирбек мырза, мына сиз 2 жолугушууга тең активдүү катыштыңыз. Ал жерде алгач кандай көйгөйлөр айтылды? Пандемия мезгилинде ишкерлер абдан көп көйгөйлөргө туш болушту. Албетте, ал мезгилде дагы өкмөт биринчи, экинчи антикризистик пландарды, чараларды кабыл алганына карабастан, бирок тилекке каршы ишкерлердин иши алдыга жылбай, бизнес коомчулук мындай бир караңгы вакуумда калгандай болду да. Эми маселе көп айтылды. Бирок мисалы үчүн өзгөчө жана орто жана чакан бизнеске тиешелүү айтып кете турган болсок, бул биринчи маселелерден болуп, бул албетте каржылоо маселеси. Бул баары көтөрүп чыгышты. Буну көп жылдан бери айтылып келет. Өзгөчө пандемия учурунда жабыркаган, ушул убакта кыйналган ишканаларга, ишкерлерге эмне болот деген суроо. Тилекке каршы каржыны мамлекет бере албайт. Бирок кандай жеке банк сектору кантип каржылап бере алат, алар кантип жардам бере алат деп Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду тууралуу кеп болду. Евразиялык банк тууралуу кеп болду. Бул эле менимче жаңы тема десек болот. Ал жерде да көп бир топ акча бар. Ошону кантип биздин экономикага салып, ошону иштете алабыз деген суроо болду да. Албетте, бул жерде да туура түшүнүшүбүз керек. Ишкерлер тарабынан дагы коюлган талаптар маанилүү, бирок ошол учурда ошол банктардын дагы мыйзамга ылайык өзүнүн талабы бар да. Ошол талап кантип ишкердин кызыкчылыгы менен дал келет деген маселени мен оюмча ошону көбүрөөк сүйлөшүбүз керек. Ишкерлерге балким көбүрөөк окутуу жолун көрсөтүп, анан банктардын дагы күрөө талабын, ошого окшогон талаптарды балким жеңилдетүү жолун карап көрсөкпү деп ошого окшогон маселелер талкууланды. Эми булар ачык айтканда көп жылдан бери талкууланат да. Биз ар келген премьер-министрге алып чыгабыз, бирок баары эле шилтемени мыйзамга берет. Но мыйзамда ушундай жазылган, банк мындан сырткары иш кыла албайт депчи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, анда ошо мыйзамды өзгөртөлү, анда мыйзамды жеңилдетели. Ошол банк бара алабы депчи. Эми банктын көп эле рискке барасы келбейт да. Сиз кредит ала турган болсоңуз, күрөөңдү коюп ала бер деген эле мамиле да. Бирок ошону биз күрөө бир эле күрөө эмес, балким өнүкөнүктөрдө эң чоң талап бизнес планга коюлат. Ошол бизнес идея кандай, ишке ашып кете алабы, ошону эгер биз ишкер далилдеп бере алса, негиздеп бере алса, көп учурда банктар күрөөсүнө эмес, ошол бизнес идеясына карап акча берип, анан экинчи каржылоо бизде булагы десек болот, бул инвестициялык фонддор да. Биздин бүгүнкү күндө тилекке каршы Кыргызстанда ал фонддор жок. Жокко эсеби, бир эки майда фонддор бар, өз ара иш аракет кылып атышат. Ушул багытта көбүрөөк балким өкмөт дагы бул жерден балким Орус Кыргыз фондунан акча бөлдүртөбү, же болбосо башка Евразиялык фонддон акча алып келип, ошол фонддорду жандандырып, ага дагы ылайыкташтырып мыйзамдарын ачып бере турган болсо, анда бир аз болсо дагы атаандаштык болуп, банктар арасында делечи, бул бизден башка дагы булак пайда болуп калыптыр дегендей. Бул каржылоого тиешелүү айтып атам да. Албетте, андан сырткары көп көтөрүлгөн маселе бул эмне болду? Бул чек ара маселеси болду. Ошол эле Кытай менен болгон карым-катнаш мамилебиз мына бүгүнкү күндө баарыңыздарга эле маалым. Ошо Дордой болсун, Мадина болсун, башка базарлар болсун, бүгүнкү товарлар киргизе албай, алып келе албай кыйналып отурушат. Тигүү тармагы да токтоп турат. Албетте, тигүү тармагы ошондон токтоп турат. Болбосо биз мына пандемия убагында баардыгы жабылбады, локдаун болду дейли. Орусиядагы бүгүнкү күндө тигүүлүүчүлөрдү сөйлөшүп көрсөңүз, Орусияда талап аябай жогорулат дейт Кыргызстандын тигүү продукциясы үчүнчү. Бирок биз өзүбүз тиге албай атабыз, себеби бизде кездеме жок, бизде материал жок, бизде жип жок. Анын баарын Кытайдан алып келишибиз керек биз. Ошондой моменттерде өкмөт жардам берип, чек араны ачып бере ала турган болсо, экинчи дагы маселе ошол чек арага тиешелүү. Бул Казакстан менен болгон чек арабыз биздин. Үчүнчүсү бул Өзбекстан менен болгон чек арабыз. Биздин эртең эле жаз келет, мынакей биздин айыл чарба продукциябыз бышат, өнөт. Өзбекстандан тилекке каршы мыйзамсыз көп учурларда келген продукция бизде рынокто өлтүрүлүп атат. Бул былтыр эле айтканбыз. Ошону да эгер жабап берип, жок, биз кирсин, албетте продукциясы, бирок мыйзамга ылайык салыгын төлөп, бажы төлөмдөрүн төлөп келе турган болсо, алардын баасы биз менен тең эле болуп калат да. Ошого окшогон маселелер көтөрүлдү, бул соода саттыкка тиешелүү. Албетте, көп жылдан бери туруп калган, бирок ири болгон секторлор, курулуш тармагы, энергия сектору дейли, булардын көйгөйлөрү көбүнчө мыйзамдарга тиешелүү. Ошо мыйзамдарды регулятивдик жактан дейли, багыттан ошолорду жөнгө салсак, ошо мыйзамдарды жеңилдетсек, жөнөкүлөштүрсөк, жер бөлүп берүүсү болсун, тариф маселеси болсун, курулуштардын уруксат берүүсү болсун, жана инженердик сеттерге кошулуу, ошого окшогон маселелерде ушуларды албетте бул ар бири чоң маселе. Бирок эгер ошого чыдап премьер-министр убактын бөлүп, көңүлүн бөлүп, макул мен баарын бир камтый албашы мүмкүн, бирок степ бай степ англисче айтмакчы, кадам сайын кылып кыла турган болсо, мен оюмча биз жакынкы 3-4 айдын ичинде
ушул секторларда бир жанданууну көрө алабыз да. Алгачкы натыйжалар билине баштайт, Албетте. Урматтуу теле балким азыр бизде орто жана чакан бизнестин, балким ири бизнестин өкүлдөрү көрүп жаткан болсо, сунуш пикирлерин биздин түз эфирге катышып, өздөрүнүн суроолорун балким узата алат. WhatsApp номер иштеп жатат, түз эфирдебиз 0550 30 01 42 номуруна суроо же сунуш пикир узатсаңыз болот. Мына буга чейин сиз каржы маселеси жаатында да бир топ көйгөйлөрдү атап кеттиңиз, Темирбек мырза. Ушул каржы мекемелеринен бөлүнүп жаткан акча каражаттары ишкерлердин колуна канчалык тийип жатат? Албетте аны колдонуп, ошол бизнести бутуна тургузуп кетүү дагы канчалык зарыл экенин сиз атадыңыз, бирок ошол каржыны алып жатышабы ишкерлер анык? Каржыны деген экиге бөлүп койсок болот. Балким мамлекет тарабынан бөлүнгөн жана айыл чарба багытында өзгөчө 6 миллиард сом, 8 миллиард сом деп жыл сайын бөлүнүп аткан. Бул башка десек болот. Буну фермерлерге деп, айыл жерлеринде айыл чарбасын каржылоо долбоорлору депчи. Ал эми анын сыртына калган жеке ишкерлер жеке банктарга барышат да. Жеке банктардан фонддор аркылуу да бөлүнөт да. Фонддор аркылуу да бөлүнөт. Бирок мен айтам, биздин Кыргызстанда тилекке каршы мыйзамдар ушундай жазылган, банктар эми ортомчу катары акчаны берип атканда булардын эң чоң талабы күрөө да. Туура. Күрөө дегенде биз айтышыбыз керек, андай ишкерлердин кайсы бир катмары дейли ала алат депчи. Кайра эле ошол ири ишканалар, кайра эле ошо бутуна туруп калган, күчүнөн туруп калган ишкерлер, бул жакшы нерсе, мен жаман деген нерсе жерим жок. Албетте алар иштесин, чоңойсун. Бирок жаңы баштап аткан, же болбосо өтө майда жана чакан ишканалар тилекке каршы банктан акча ала алышпайт да. Ушул маселени кандай кылып, кандай жол менен чечишебиз, же болбосо балким мамлекеттик банктар аркылуу ушуларга үстөгү аз болуп, талабы жеңилирээк болуп берилсинби дегендей. Эми тилекке каршы мамлекет баарын бере албайт. Мамлекет негизи буга аралашпашы керек. Бул жеке сектордун өзүнүн көйгөйү дейли. Бирок эгер мамлекет жардамчы болуп, ошол эле Орус-Кыргыз фонду аркылуу, же болбосо башка Евразиялык фонд деп атабыз, ошолор аркылуу инвестициялык фонддорду ачуусун бир демилгелеп берсе, ошону балким чогуу колдоп ача турган болсок, анда кредит эмес, инвестициялык долбоорлорду каржылоо деп бир багыт алса, анда аз болсо дагы менин оюмча экономикада бир жылыш пайда боло баштайт да. Мисалы үчүн соодага алек болгон, соода малек болгондорго, өндүрүш кылып аткандарга, тигүү болсун, башка өндүрүштөр болсун да. Бул эми бир күндүк маселе эмес, бир күндө чечиле турган нерсе эмес. Бунун өзүнүн мыйзамы бар, бунун өзүнүн эрежелери бар. Ошого жараша банктар менен сүйлөшсөк дагы, албетте банк деле бизнес бул. Унутпашыбыз керек. Биз баягы пандемияда өзгөчө каттуу кетпедиби? Банктар кредитин кечип койсун депчи, эми тилекке каршы алар деле бизнесмендер да, алар деле ичкер да. Биз мындай кандай жеке ишкер болсок, алар деле ушундай ишкер, алар деле тобокелчилик менен акчаны алып келишип, ошол менен акчаны таратып жүрүшөт да. Эми ошондуктан экөөнү тең мамиле кылып, экөөнү тең бирин бири капа кылбай тургандай кылып, бирок жол жобосун жеңилдетип, мыйзамдарды жеңилдетип бериши болсо, менин оюмча жылыш болот. Анан бул жерде маанилүү болгон нерсе, региондорду дагы биз көбүрөөк маани берип, азыр тилекке каршы бизнестин 80% Бишкекте. Ооба. 5-10%, 15% Ош ири шаарларда, анан калган 3-5% республиканын башка жерлеринде. Токенди эске албаганда. Ошондуктан биз регионду өнүктүрөлү десек, регионго өнүгүүгө стимул жок да. Себеби ал жерде каржы жок, ал жерде компетенция жок, ал жерде адам жок, иштей турган персонал жок. Ушул багытта да көбүрөөк балким биз жерлеринде долбоорлор дейли, мамлекеттик долбоор эмес, жеке долбоорлорду стимул берип, мотивация берсек, анда балким жылышы мүмкүн. Мына ушундай форматтагы жолугушуулар буга чейин дагы өкмөт башчыларынын катышуусунда, өкмөт өкүлдөрүнүн, министрлердин катышуусунда байма-бай болуп келген деп атасыз да. Бирок тилекке каршы натыйжа болгон жок. Эми мындан кийин бул жолугушуудан кийин канчалык айына бир жолу жолугуп туралы, эмне кылдык, мындан ары эмне кылабыз деген пландарды ишке ашырып талкуулайлы деп атасыздар. Канчалык реалдуу түрдө ушул бизнес жанданып, ишкерлик алдыга жылып кетерине сиз ишеним арттырасыз? Мен акыркы 10 жылдан бери аралашып, ишкердүүлүктү колдоп, ишкерлерге жардам берип, инвестициялык климат эмне экенин, ошону кантип оңдойбуз деген багытта иш алып барып келе жатабыз, эми колубуздан келишинче жардам берип. Анан байкаган нерсем эмне болду? Бизде тилекке каршы президенттин деңгээлинде, премьер-министрдин деңгээлинде жакшы айтылат. Биз ишкерлерди колдошубуз керек, себеп дегенде биздин бюджеттин 80%, 85% бул салыктардан түзүлөт. Туура. Билесиздер да, 15% гана сырттан же башка кредит гранттардан толукталат да. Ушуну туура түшүнүп, президент деле, премьер-министрлер делечи, биз ошон үчүн ишкерлерге жардам беришибиз керек, аларга шарт түзүп беришибиз керек, жолун ачып беришибиз керек. Алар ишкерлер байыса гана мамлекет байыйт деген түшүнүктү айтып эле келишет. Бирок ошо ылдыйкы деңгээлге түшкөндө, мамлекет аткаруу деңгээлине түшкөндө тилекке каршы бул маалымат жоголуп эле кетет да. Мен буну айтып атам, бул корпоративдик кызыкчылыктар деп, же болбосо институционалдык кызыкчылыктар деп, ар мамлекеттик орган
өзүнчө мамлекет болуп алган да. Бул менин жеке оюм, баамдаганым, байкаганым. Ар мамлекеттик органдын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ар мамлекеттик орган өзү мен монстр болушум керек, мен баарын текшеришим керек, мен баарын камтышым керек, уруксаттын баары мен аркылуу чыгыш керек деген тилеккер ошол түшүнүк дагы эле бар да. Ошону кантип ошол жогору жактан премьер-министр же президент ошону сындырып аларга сиңире жеткире алат дейм да, ошол маселе болуп атат да. Азыркы күндө азыр Марипов деле премьер-министр болуп келди. Ага маалыматты бердик биз. Бирок баары ошол жумушту алдыдагы ылдыйдагы органдар кылат да. Ошону контролдой алабы деген маселе. Эгер контролдоо баары бирин в ручном режиме түздөп чыгарып кете алса, бара-бара мен оюмча биз баарыбыз түзөлөбүз да. Бирок бир күндө эле бунун баары эле эртең мисалы үчүн ошол МЧС, ошол эле Госстрой же башка мамлекеттик органдар капа болбосун, биз кокуй биз бизнести колдошубуз керек экен деп буруп албайт жүзүн бияка. Ошол маселе бар да. Эми буну талим тарбиялоо жолу менен, үйрөтүү жолу менен, албетте мыйзамдарды жөнгө салуу жолу менен. Канчалык мыйзам жеңил болсо, канчалык госорган аз аралашса, ошончолук коррупция аз болот да. 100 күндүк өкмөт план бекитип атат. Бул албетте биринчи кезекте андагы иш аракеттердин алкагында ушул идеялар менен бизнес өкүлчүлүктүн, коомчулуктун айткан сунуштары менен толукталаарын дагы өкмөт башчысы менен жолугушууда белгилептир. Эмнелер камтылышы керек деп ойлойсуз? Эми ал жерде да сиздер өзүңүздөр пикириңиздер, сунушуңуздарды айттыңыздар да ошол 100 күндүк планында. Эми 100 күндүк план деп бул бир канча ай мурун башталган тема болчу. Ошондо эле бул комиссия түзүп, кеңеш түзүп дейли. Ошол кеңештин алкагында иштеп баштап бизди чакырышты бир-эки чогулушуна. Эми жакшы жагы, жаман жагын айталы. Жакшы жагы ниет бар, оңдойлуу, түздөйлүү деген. Бирок жаман жагы ошол комиссиянын 80-90% мүчөлөрү бул мамлекеттик чиновниктер да. Мен ойлойм, анда ачык айтканда бул 100 күндүк план балким өздөрүнүн тиешелүү мамлекеттик иш-чаралар болушу мүмкүн, бирок бизнеске тиешелүү, экономиканы астыга жылдыруу багытында олуттуу бир чечим чыкпайт. Бирок үмүтүбүз бар дагы эле кечээки жолугушуудан кийин, жума күнү жолугушуудан кийин ошондо биздин айткан маселелерди эгер өздөрү комиссиянын ичиндеги өкүлдөр кошо алып, ошонун негизинде чечим кабыл алса жакшы. Сунуштардын албетте эң чоңдорунун бирөөсү эле бул баягы эле чек ара маселеси болчу. Ачкыла кое бергиле, сыртка чыгуу багытында, ичкери кирүү багытында дагы кайра эле жапкыла, токтогула, контролдогула, контрабанда кирбесин, контрафакт кирбесин депчи. Бул өтө чоң зыян алып келген, өтө чоң бизге Кыргызстан экономикасына залал алып келген багыттар да өкө тең. Ошол учурда үчүнчүсү бул көп жылдан бери туруп калган мыйзамдар бар. Сектор бөлүп карай турган болсок, ошол эле энерго секторда биз айтып атпайлы, электричество жетпейт, бизге свет жетпей калды депчи. Бирок ошол учурда кичи гэстерди биз алдыга жылдыра албай атабыз да. Эмнеге? Ошол жер кодекси тоскоолдук кылат, тариф маселеси тоскоолдук кылат. Ошо 2-3 жыл нерсе да. Ошол такыруудан жылбай койду. Ошого окшогон мындай катуу дейличи, мындай өзгөрүүлөрдү киргизе алышса, анда мен оюмча жакынкы 100 күндө атабыз, 100 күндө көрүнө баштайт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин талкууга кошула аласыз. WhatsApp номерибиз иштеп жатат 0550 30 01 42 номерине суроо узатыңыз. Эске сала кетейин, чалуулар, аудио, видео билдирүүлөр кабыл алынбайт. Эфирде бат-баттан сиздин суроо пикирди окуш үчүн текст түрүндө жазсаңыз, биз бир аз убакыттан кийин сиздин суроолорго жооп беребиз. Темирбек мырза, көп тармакта устат шакирт деген бир түшүнүк бар да. Мисалы, ошону дасыккан, билген адис, ошол мисалы бизнеске кызыккан кийинки муунду тарбиялап жол ачып берүү. Мисалы, ишкерликти баштайын деп турган, бирок сиз айткан ошол күрөөгө бир өзүнүн материалдык кайсыл бир мүлкүн кое албай же андай мүлкү жок адам болсо, ошол ири ишкерлердин арасында устат катары ага бизнестин жолдорун үйрөтүп, ага кандайдыр бир ошол бизнеси бутуна туруп кеткенге чейин, балким чакан ишкерлиги алдыга жылып кеткенге чейин акча берип туруу жагы ушул ишкерлер арасында каралганбы? Мисалы, бул диалогдо Аскар Салымбеков баштаган ири ишкерлердин катышканын да көрдүм да. Кандай дейсиз, жаңыдан ишкерликке кызыгып, бизнеске кызыгып келаткан? Негизи жакшы тема, жакшы суроо болду. Себеп дегенде биз булам талап коюп атпайлы, талап бизге буну берсин депчи. Бирок ишкерлер өзүңөр эмне берип атасыңар дегенди дагы социалдык жоопкерчилик деп айтсак болот. Муну социалдык жоопкерчилик жаатынан мен билген, тааныган көп ишкерлер бар. Өздөрүнүн жеке деңгээлинде, өздөрүнүн ошо районундабы, жеринде, же болбосо тармагына жараша, сиз айткан жаңы баштап аткан ишкерлерге жардам болсун деп акчалай болбосо дагы, албетте акчалай оңой эмес. Бирок эң азынан үйрөтүп, менторство деп коет, менторство кылып, аларга тренинг семинар өтүп, ошондой кылып, буну эң жакшы уюштурган бүгүнкү күндө ассоциациялар да. Аскар Салымбеков айтып кеттиңиз, ал аксакал кишинин дагы ачкан, түзгөн жана союз бар.
жие коому бар, же болбосо башка биздин билген МДСке окшогон кыскасы 4-5 ири, анан 10-15ке жакын орто ассоциациялар бар. Алар өздөрүнүн деңгээлинде анан бунун баягы эл аралык донорлордун да колдоосунун да негизинде жакшы долбоорлор ачылган да. Биз буну сунуштап атканда, биз 5-6 жыл мурун эле өкмөттөргө сунуш кылганда ошол акимияттардын деңгээлинде, ошо райондордун деңгээлинде ушул долбоорлорду аткаралы, кылалы депчи, ошо жергиликтүү ишкерлер же болбосо ошол жерде төрөлөскөн ишкерлер бар да эми. Ошолор бир окуу борборлорун ачып, өтө эле көп акча кетпейт бул нерсеге. Бирок ишкерлер өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп айтып берген мен оюмча чоң нерсе да. Ушул багытта иш алып барса жакшы болот. Бунун да көзөмөлдөп, бунун да бир багыттаган мен оюмча мамлекет тарабынан эмес, бирок жеке сектордон өзүбүз чыгышыбыз керек да. Бизнесте эми атаандаштык болуш керек да. Бирок ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушул мамлекетте ар бир жараныбыз ишкерлик менен алектенип, мындай бир жагымдуу шарттарда жашаса, ар бир жаранга дагы пайда да. Ошол жагын эске алганда дагы балким мен оюмча мындай да, бизде коомдо дагы бир пикир жаралып калганда, ишкер деген бул ким? Спекулянт, анан ишкер деген бул өз кызыкчылыгын, өз чөнтөгүн ойлогон депчи. Бирок эми ачык эле айталы, баягы айыл жерлерин алып караганда эң чоң үй салган, эң чоң машина минген көбүнчө эле чиновниктер болуп атпайбы? Ошол биздин мен оюмча коомдогу бир пикирди алмаштырышыбыз керек да. Ишкер болуу бул жакшы нерсе, ишкер болуу бул орусча айтканда созидатель депчи. Бул бир жаратман деп ушул багыт, ушул темада көбүрөөк айтсак, анан ишкер десе эле бизде тилекке каршы бар эле, бул коммерсант, анан бул бизде түштүктө пуруш деп коет, бул паланча пуруш депчи. Эми ушуга окшогон нерселер көргөн сайын мен 10 жылдан бери, 15 жылдан беричи айтасың да, жок, ишкерлер деген жаратман болушат, ишкерлердин эми албетте арасында ар кандай бар, көмүскө жүргөнү бар, бирок ачык иштеп жүргөндөрдү ошолор биз көбүрөөк колдосок. Мына 20-сентябрь билем, жыл сайын ишкерлердин күнү деп белгиленет да. Ошондо көбүрөөк ушуну жарыялап, көбүрөөк элге чыгып айтканда, мен оюмча азыр мына президенттин акыркы убакта сүйлөгөн сөздөрү жагып атат. Ишкерлерди колдойлу, ишкерлерге жардам берели депчи. Бул сөздөр бир эле президент же премьер-министр эмес, балким министрлердин деңгээлинде, айыл өкмөт райондордун деңгээлинде айтыла турган болсо, көбүрөөк агитация кылына турган болсо, мен оюмча сиз туура айтасыз, бир канча убакыттан кийин балким ошол Баткендин Лейлек районунда, Нарындын башка райондорунда, Ысык көлдүн башка райондорунда ишкерлер пайда болуп, көбүрөөк ушул багытта иштеп калышабы деген үмүттөмүн да. Президенттин дагы алгачкы жарлыктарынын бири мына ушул менчикти коргоо, ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө чыкпады. Балким ушул жарлыктын алкагында дагы бир топ иш аракеттер ишке ашса, калктын ичинде дагы ушул ишкерлерге болгон бир сый урмат дагы жогорулайт болуш. Бул жерде маанилүү болгон нерсе, указдын чыкканы жакшы болду, аябай жакшы болду. Өзгөчө акыркы 3 айларда укук коргоо органдарынын бизнеске болгон басымын көргөндөн кийин дейли, тилекке каршы медиа ушундай нерсе экен да, элдин пикирин алмаштыруу оңой экен да. Медиага чыкканда, прессага чыкканда эле эмне болуп чыкты? ГКМБ же болбосо Финполиция кимиси барып паланча ишкерди баса калды, бул ишкер көрсө мындай иш кылган экен депчи. Бирок биз жыйынтыгын көргөн жокпуз да. Бул жыйынтыгын сот эмне чечим кабыл алды? Ошол ишкерди жазалай турган болдубу же ишкер таза болуп чыктыбы? Таза болуп чыккан болсо эмне үчүн анда ушул эле мамлекеттик укук коргоо органдары дейли, ГКМБ болсун, Финполиция эмнеге кечирим сурабайт анда? Кечирип койгула, бизден кетип калыптыр депчи. Ушул нерсе тилекке каршы элдин пикирин өтө буза турган нерсе да. Элдер ойлойт, ишкерлер көрсөтүп баары эле аны контрабандист. Ошонун улам жаман пикир коомчулукта жаралып. Башында айтып кетпедимби, ишкерлердин деген эң чоң жоготуусу бул бир эле акча эмес да, бул репутациядагы маселеси бар да. Бир компаниянын бренд кылып, атын коюп, чоңойтуп келгенден кийин аны бир мүнөттө жок кылып коюш оңой эле да. Маски шоу кылып барып эле офисин баса калсаң болду, анан клиенттин баары качып кетет. Ошондой мамилелерди мен ойлорум го, президенттин деңгээлинде өзү эле ошол кеңеш менен чакырып эле айтса, түшүндүрсө, мен оюмча булар жөнгө салса болот да маселени. Темирбек мырза, эми телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек берели. Кыскараак жооп берсек, убакыт абдан аз экен. Саламатсыздарбы? Нарын облусу Нарын районунан жазып жатам. Идеям көп нерсе жасагым келет, бирок акча жана мүмкүнчүлүк жок. Эмнеден башташ керек дейт? 68-69 абоненти. Идея көп болсо, биринчиден албетте ошол чөлкөмдөгү ишкерлер менен сүйлөшүп көрүш керек. Ошо идеяны бөлүшүп көрүш керек. Балким ошо ишкерлердин бирөө жарым чыгып калышы мүмкүн. Мен колдойм, мен сиз айтып кетпедиңиз, башы акчасын мен берип, чогуу кирели, чогуу иштейли, балким 50ге 50 кире, 70ке 30 бизнес партнер болуп. Бизнес партнер болуп кирип, иштеп, ошол идеяны эгер ошончо өзү ишенип, компетенция жетсе, ошол идея ашып, ишке ашканга чейин, чоңойгонго чейин партнер болуп турат, партнер менен сүйлөшүп, 3 жылдан кийин балким чыгып кетесиз. Анан өзүм уланып кетем. Бул бир жолу. Экинчиси албетте ассоциациялар бар. Ар бир региондо деле бар болсо өкүлдөрү. Ошолорго кайрылып көрүү. Үчүнчүсү, идеялардын эми баары эле чоң болушу мүмкүн да. Бирок эң жакшысы бизнесте биз канча өзүбүз көрдүк, башыбыздан өткөрдүк. Бул кичинекейден баштоо да.
кичинекей бир нерсе алып сатып көрүү, же болбосо бир өндүрүш болсо кичинекей нерсе өндүрүп сатып көрүү, ушул багыттан баштаса рисктер көп бизнестен, анткени жеке өзүнүн акчаң болгондугу үчүн башка жол. Эми албетте банк бул эми стандарттын, бирок мен ойлойм банкка деле ар ким азыр барып күрөөгө коюп кредит ала албайт. Анан бул жерде диний дагы маселе бар. Ачык айтканда бизге ичкилерден көп эме келет, суранычтар. Биз ислам динин кармангандан кийин пайыздык үстүк пайызын ала албайбыз дегендей, бул багытта дагы менин ойчо мамлекет деңгээлде бир мыйзамдарды жөнгө салса оң болот. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда мен тоок чарбасына кызыгып жүрөмүн. Соңку учурда төө куш багуу дагы Кыргызстанда алдыга жылып келатат. Мен муну эми орус тилинен которуп атам. Ушул багытта Кыргызстанда бизнес ачсак кийин жабылып калуу коркунучу жокпу? Кандай ойлойсуз дейт? Бул жерде менин оюмча эң эле чоң суроо талап маселеси. Төө куштун бүгүнкү күндө эти канчалык суроо талапка ээ. Анан этинен дагы менин жумурткасы бир топ эле жумурткасы менен билгенден 2,5–3 миң сом турат. Кечээ эле кабарлардан көрүп аттым, Аксы Жалал Абад областында, Аксы районунда бир үй бүлө ачып баштап 30–50 баш төө куш бар экен. Бул аябай жакшы идея, сонун идея. Мен ойлойм ошол Бизде талап бар бага? Талап бар деп билем. Бизде да Бишкекте мен билгенден Байтек жакта дагы бир ферма бар деп билем. Алар жакшы иштешет, жакшы сатышат. Сокулукта бар бир ферма. Бул жакшы идея, сонун идея, эч ким кылбаган идея да. Ушуну албетте кылып көрсө болот. Мен билгенден бүгүнкү күндө ошол жөжөлөрүн саткан фермалар бар да. Алып сатып көрүп, багып көрсө сонун болот. Анын үстүнө жумуртканын баасы дагы азыр асман чапчып барат. Жумуртканын баасы дагы Эң белги деп которулабы? Честный знак же QR код боюнча маалымат бересизби? Мисалы, Россияга товар жөнөтүү үчүн кандай талаптарды аткарышыбыз керек дейт 0945 абоненти. Эң эле жакшы маалыматты албетте мен ойлойм бул экономика министрлигинин сайтынан, же болбосо инвестиция илгерилетүү агенттиги бар бизде, АБЗИ. Ошолордон алса болот. Бирок акыркы 2 жылдан бери Россиянын ЕСтин талабы катары, техникалык регламенттин талабы катары булар маркировканы киргизе башташты. Бүгүн бут кийимге, башка кийим-кечелерге. Анан бара-бара маркировка кирет, тамак ашка чейин барат. Маркировка дегенде QR код атат, ошол нерсе. Бирок Кыргызстан бүгүнкү күндө канчалык буну аткарып атат, бул башка маселе. Биз бүгүнкү күндө мен билгенден сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз кирбей туралы, кылбай туралы. Себеп дегенде бул техникалык жактан, каражат жагынан дагы бир топ оордукту жаратат. Саламатсыздарбы? Темирбек мырза, ишиңизге ийгилик каалаймын. Сокулук районунан 10 сотук жер алып, багбанчылык ишин баштасамбы деп турам. Ал үчүн мамлекетке салык төлөшүм керекпи? Эмнеден башташым керек дейт. Көрөрманыңар Жазгул деген экен. Жок, негизи фермерлерде бизде бүгүнкү күндө салык билесиздер жок. Расмий катталышы керек, фермерское хозяйство же болбосо өзүнүн жол жобосу бар. Катталгандан кийин ал жердеги өндүрүлгөн продукциянын бири дагы салык төлөбөйт, эч нерсе төлөшпөйт. Ноль тариф менен иштетилет. Бирок 10 сотка жер менен баштап албетте азыр мен билгенден Сокулук району түштүк тараптарында малина, клубника өстүргөндөр көп. Бул өзүнчө бир багыт болуп, бүгүнкү күндө аябай катуу кетип баратат. Мен ойчо ушул кайра көбүрөөк пайда алып келеби дейм да. Эми 10 сотка жерге картошка эге албайсыз. Ал жерде көп пайда түшпөйт, бирок ошол 10 сотка жерге балким клубника, малина эгип көрүп, ошону бир жылдан кийин мөмөсүн алып сатып баштаса, баасы жакшы эле чыгат го. Бир учурда Кыргызстанда чыгарылган кийимдер деп Made in Кыргызстан бренди тааныла баштады эле, бирок азыр биздин тигүү тармагы кандай абалды башынан кечирип жатат? Нарын шаарынан Тариел жөнөткөн экен. Тилекке каршы биздин тигүү тармагы акыркы мына пандемиядан бери өтө кыйналып калды. Бирок ага чейин туура айтып атат, Made in Кыргызстан деген бренд катары массовый рынок деп коелу. Бул Кыргызстанда өндүрүлүп, Россияга сатылган аябай жакшы кетип бараткан. Москвадан тарта ошо региондорго чейин чыгып, бирок биздин чек ара жабылганына байланыштуу, эздемелердин кымбаттаганына байланыштуу бүгүнкү күндө мен байкаган цехтер аябай кыйналып атышат да. Анда бир идея кече жакында келди, жакшы идея. Азыр биз бир жылдан бери эле кыйналып атпайлы, эттин баасы кымбаттап, малдын баасы кымбаттаганына байланыштуу биз эстеп көрсөк 1,6 миллион эле баш бизде чоң бодо малдын башы бар экен. Бүгүнкү күндө Россиядан мал ташып келгендердин саны көбөйдү аябай. Ушуларга балким жардам берсек, ушуларга көбүрөөк багыттап мамлекет тарабынан колдоо көрсөтсөк деген сунуштарды айтып атабыз да министрликке. Аларды ал жерден породистилерди алып келип, жөн эле малды эмес, ал жердеги породаларды алып келип, асыл тукумду алмаштыруу жаатында. Эми биз бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайлы өкмөт менен бизнес өкүлчүлүктүн ортосундагы диалогтун негизинде бүгүн биз мына ушул ишкерлерге кандай колдоо, кандай жагымдуу шарттар түзүү керек деген багыттын айланасында талкуулап жатабыз. Эфирибизди жыйынтыктап жатып, мына сиз өзүңүз да бир топ сунуштарды айттыңыз, бир катар мыйзамдар, иштелбей жаткан мыйзамдарды карап чыгышыбыз керек. Ошол эле салык жана башка укук коргоо органдары тарабынан кысымдар, байма-бай текшерүүлөр дагы мындай бир олуттуу түрдө мыйзамдын негизинде болсо деп атабыз. Коомчулук тарабынан
бизнес өкүлчүлүгүнө болгон бир сый урматтагы бийик ачык айкындуулук болсо деп атасыз. Жана өкмөт негизгиси кабыл алган планда иш жүзүндө көрсөтсө деп, ал өкмөт башчы дагы өзү 24 саат бою эшиги ачык экендигин сунуш пикирлерге билдирип атат. Жагымдуу шарттарды түзүү үчүн дагы кандай факторлорду сиз ишкер катары атай аласыз? Дагы эмнелер болсо дейсиз? Эми бул өтө жалпы айтылып калышы мүмкүн, бирок саясаттан алыс болсок, биздин мамлекеттик органдардын аткаруу бийлигиндеги ишмердүүлүк алек болгондорду саясаттан бөлүп чыгарса жакшы болмок деген сунушубуз көп айтылды буга чейин. Биз анткени ким иштешпесек, кайсы орган менен бийлик алмашса эле ошол орган баары алмашат, секретарь алмашып кетет. Бул өтө чоң таасирин тийгизет. Себептен келген жаңылар жаңы болгондугу үчүн же болбосо экинчиден булар прокуратура менен АКСтен корккондугу үчүн кагаз кол коюшат. Мына акыркы 6 айдан бери биз кайсы тармакты албаңыздар, бир да кагаз жылбай отурат да. Ушул менин оюмча бүгүнкү күндө кыска убакытта бат кылына турган нерселер ушулар да. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кайрадан кыргызстандык ишкерлер, кыргызстандык бизнесмендер мындай бир жагымдуу шарттардын негизинде иш алып барып, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт деп ойлойбуз. Анткени сиз туура белгилегендей, биздин экономикага тоодой киреш алып келип жаткан, албетте бул ишкерлер, салык төлөөчүлөр. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү, өкмөт менен бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы конструктивдүү пикир алышуу ишкерлердин ишин алдыга жылдыралабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде биз ишкер Темирбек Ажыкулов менен маек курдук. Программа расмий сайтыбыз КТРК KG жана YouTube'дагы Ала Тоо 24-түн расмий каналында дагы жеткиликтүү. Саламатта калыңыздар.